бул жерге сууну тартабыз. Сонун болот. Мектепте баары таң калат. Менин плакатым баарыныкынан сонун плакат болот. Бул жерде мен. О, Билимбек, салам. Ой, бул эмне? Бул менин тапшырмам. Плакат негизинен турмуш тиричилик коопсуздугу боюнча. Сонун. А мен сага жардам берсем болобу? Болуптур. Жардам эч кимге зыян алып келбейт. Эмнелерди тартканыңды айтып берчи гана. Азыр баарын көрсөтөм. Мына кара. Бул жерге ширеңке ойногом. Кандай кооптуу экенин тарттым. Өрт чыгат. Эгерде кокус өрт көрүп калсаң, дароо 101-ге чал. Муну сен жакшы байкадың. Андан ары кеттик. Ай, кандай сонун суу. Мен аны кооптуу жер болгон үчүн тарттым. Сууга жалгыз барбаш керек. Аха, чөгүп кетесиң. Ал гана эмес. Эгер суу муздак болсо, ооруп каласың. Эгерде түбүндө темирдин сыныктары бар болсо, бутуңду кокустатып аласың. Агым күчтүү болсо, суу агызып кетет. Суу таза эмес болсо, инфекция жугат. Ой, көп нерсе билет экенсиң. Муну менен эле бүткөн жок. Үйдөн алыс кетүүгө болбойт. Дагы тааныбаган чоңдор менен сүйлөшүүгө болбойт. Жоголуп кетесиң. Балдар кай жерге ойнобош керектигин тартууга жардам бер. Албетте. Мен бакта ойногонго болбойт деп ойлойм. Жыгылып кетесиң. Дал өзү люкта, кудукта жана жер төлөөдө ойногонго болбойт. Түшүп кетишиң мүмкүн. Же тыгылып каласың. Даяр. Билимбек, кандай ойлойсуң? База станциядагы коркунучтуу жерби? Чын эле сен билбейсиңби? Билбейм. Бизде база станциялары кооптуу. Алардан нур чыгат дешет. Болбогон сөз. Уюлдук компаниялардын база станциялары муздаткычтан коркунучтуу эмес. Физикадан лампочка же телевизор болсун, тиричилик буюмдары чыгарган электромагниттик толкундарды окутушкан. Мен билем. Терезеден коңшу имараттын чатырындагы антеннаны көрүп алып, коркуунун дагы кажети жок. Зыяндуу нурлар дубалдан өтө албайт. Мобилдик телефон болсо, сигналды тоскоолдуксуз кабыл ала берет. Сонун, мен билбептирмин. Мен эми баарына база станциялары кооптуу эместигин айтам. Плакат даяр. Рахмат, Билимбек. Бүтүрүүгө жардам бергениңе. Эч нерсе эмес, кайрылып тур.